Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн бизге кимдир бирөө келип, менин жүрөгүм таза деп айтса, биз бул сөздөн таңыркабай, бул сөздөн чочубай, жөн гана бир кабыл алабыз. Анткени бул сөз бизге тааныш жана бизге жат эмес. Албетте жүрөгүбүздүн таза болгону жакшы. Бирок жүрөк кайсыл жүрөк таза? Ал канткенде таза болот? Бул тууралуу жүрөктөрдүн ээси болгон жана ушул жүрөктөрдү инсандын өзүгө карагандагы эң жакшы билген улуу жаратуучу Аллах Таала айтат: "Йаума ла янфау малу ва ла банун." Ал күнү, кыямат күнүндө мал, мүлк, бала чака пайдасын бербейт, пайда бербей калат. Илля мен аталлаха би калбин салим. Бир гана ким Аллахтын алдына салим, таза жүрөк менен келген болсо, мына ушулардын амалдары гана пайдасын берет деп айтты. Албетте жүрөгүбүз таза болсун. Эми ушул жердеги калбин салим, таза жүрөк деген эмне дегенде, Ибн Сирин айтып жатат, таза жүрөк деген бул Аллах Тааланын хактыгын жана ошондой эле Аллах Таала кыямат саатынын шексиз келерин жана ошондой эле Аллах Таала кабыр ээлерин сөзсүз тирилтерин билген жүрөк деп айтты. Ал эми Мужахид жана Хасан сыяктуу алымдар болсо, бул жердеги калбин салим, таза жүрөк деген ал ширк кылбаган жүрөк деп айтты. Ибн Аббас радиаллаху анху болсо, таза жүрөк бул тирүү болгон жүрөк жана Аллах Тааладан башка сыйынууга ылайыктуу, татыктуу зат жок деп күбөлүк берген жүрөк деп айта турган болсо, анда Саид ибн Мусайяб айтып жатат, таза жүрөк деген бул көр албастык, ичи тардык сыяктуу оорулардан таза болгон сахи, соо жүрөк деп айтты. Анткени Аллах Таала өзүнүн сөзүндө "Истазбилlah фи кулубихим марад", кафирлардын жана мунафиктардын жүрөгүн, алардын жүрөктөрүндө оорусу бар деп айтты. Ал эми Нисабури болсо сахих жүрөк, салим, калбин салим, таза жүрөк деген бул бидаттан алыс, сүннөткө жакын болгон, сүннөткө бир балкыган жүрөк деп айтты. Демек, жыйынтыктап айтканда, таза жүрөк деген бул көр албастык, ичи тардык, жек көрүү, душмандашуу, ичи күйдүлүк сыяктуу оорулардан таза болгон, Аллах Таалага ыйман келтирген, ширк, бидат кылбаган жүрөк. Ал эми мындай жүрөк кимдердин жүрөгү? Ыймандуулардын жүрөгү экендигин айтты. Ал жүрөктүн сыпатын болсо, Аллах Таала кийинки аятында айтып жатат: "Иннамал муъминуна аллазина", албетте ыймандуулар, алар ушундай адамдар болушат: "Ида зукираллаху важилат кулубухум", качан аларга Аллах Таала эскерилгенде жүрөктөрүн коркунуч каптап, "Ва ида тулят алейхим аятуху задатхум иманан", Аллах Тааланын аларга окулган аяттары алардын ыймандарына пайдасын тийгизип, "Ва ала роббихим ятаваккалун", булар роббилерине таянгандар деп айтты. Хасан аль-Басри деген улуу такубалыгы менен, илимдүүлүгү менен, даанышмандылыгы менен, көп жакшы сыпаттар менен таанылган табиинден бир киши келип туруп ага суроо берди: "Анта муъмин", сен ыймандуусуңбу, сен момунсуңбу деп сурады эле. Хасан аль-Басри бизге бир сабак боло турган бир ушундай жооп берди. Эй бир тууганым, эгер сен менден Аллах Таалага, периштелерине, китептерине, пайгамбарларына, акырет күнүнө, тагдырдын жакшылык жамандыгына ыйман келтирүүчү ыймандуулардансыңбы деп сурап жаткан болсоң, албетте мен булардын бардыгына ыйман келтирген ыймандууларданмын. Эгер сен менден Аллах Таала өзүнүн сөзүндө айтып жаткан "Иннамал муъминуна аллазина ида зукираллаху важилат кулубухум ва ида тутла алейхим аятуху задатхум иманан ва ала роббихим ятаваккалун", аларга качан Аллах Таала эскерилгенде жүрөктөрү коркунучка түшүп, титиреп, Роббисинин алдында эмне максат менен келгендигин бир эстеп коркуп, ошондой эле Аллах Тааланын аяттары окулган кезде Аллах Тааланын кудретине, улуу, даанышман жаратуучу экендигине, Аллах Тааланын жараткан нерселерине ой жүгүртүп, бул нерселердин ыймандарына таасирин тийгизип, жана малы мүлк, бала чака,
тааныш, дос, башка бардык нерселерди коюп, жалгыз гана Роббисине таянгандар деп Аллах Таала сыпаттаган имандуулардын катарынансыңбы деп сурап жаткан болсоң, анда мен айта албаймын бир тууган. Мен ошолордун катарына киреминби, жокмунбу, билбеймин деп жооп берди. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, жүрөгүңүз өзүңүзгө жакын. Жыйынтык өзүңүздө, жүрөгүңүздү жакшылап тыңшаңыз. Ал жүрөк эмнелерди сагынды, эмнелерге куса болду, кайсы нерселерден тажап, кайсы нерселерден чарчады. Жүрөгүңүздү жакшылап тыңшап, өзүңүз кеңешиңиз дагы, өзүңүз жыйынтык чыгарыңыз. Аллах Таала малы мүлк, бала чака, башка нерселердин бардыгы пайда бербей турган күндө бардыгыбызды, ар бирибизди таза, салим жүрөк менен Аллахтын алдына барууну насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.